мындай да. Бир чети алардын кылып аткан нерсесин сиз деле мен деле баарыбыз эле жактырбайбыз да. Эмне үчүн дегенде бир кыз үчүн жалпы Россияда бир сөз угуп калдым да, биздин бир 2-3 кыз үчүн жалпы кыргыздын кызына сөз тийди, кыздарына депчи. Ушундай кыздар, кыргыздардын баары ушундай дегендейчи. Анан кийин эми эгерде мыйзамды карасак, мыйзам боюнча алардын укугу бузулду. Көргөзгөнгө болбойт эле. Эмне үчүн дегенде, бирок ал кандай десем мындай, эгерде бир кылмыш кылса, алар кылмыш кылган жок да. Сойкулук бул кылмыш эмес. Мындай эми штраф салат. Ошол үчүн мыйзамда мындай эмеси бар да, кылмыш кылып аткан кылмышкерлерди байкайсыңар, бетин жаап атат. Аяғы кылмыш кылбаган адамды сизлер азыр менин бетимди жаабасыңарбы, же мындай эле көргөзүп саласыңарбы? Эмне үчүн дегенде, менден интервью алып атканда, мени кылмышкерсиң, сен мыйзамды буздуң деп алып аткан жоксуз да. Ал жерден деле, эгерде сойкулук кылмыш болбосо, силер деле интервью алгандай эле болуп калды. Эгерде биз ошолордун жанагы сутенерлорун бетин жабыш керек болчу, потому что биз аны кылмыш кылды, жанагы сутенер болду. Ал жактан алар мыйзам боюнча алар жазалайбыз. Алардын бетин көргөзгөнгө болбойт. Соттун чечими чыкканча. Правдада кечинде турат го, мындай эле жашынбай элечи. Көчөнүн эле боюнда элдин баары өтүп атат машина менен, көз көрүнө эле турушпайбы? Эч кимден жашынбай эле, коркпой эле, уялбай эле, кыпкыска юбкасын кийип алып, тамекиден тартып алып, сөгүнүп эле турушат. Мен оюмча ошол үчүн мындай дейм. Ооба, алар деле бирөөнүн балдары. Ооба, мындай. Булар ошол жерге мындай мүмкүн мен начар иштеп атканыман баргандыр. Ар кандай ситуация болот. Ошол үчүн, конечно, бир чети бир адамда дайыма бир эки адам бир эме официальный айла жок баягы сиз как журналист айта турган, мен айта турган нерсе бар. Анан адамдык бир өзүбүздүн бир эмебиз бар да. Эгерде ошол жагынан айтсак, туура көргөзгөнгө болбойт эле. Бирок бул мен оюмча баягы күрөштүн бир түрү деп ойлоштуго. Эмне үчүн дегенде камай албайт. Алып барып эчтеке кыла албайт да. Бир тикеден кийин фамилиясын, тиги паспортун көргөн, ошол үчүн паспорту менен жүрдү көрүңөр. Паспорту менен карагандан кийин, сен турбайсың деп 2 сааттан кийин кое бериш керек болчу да. Ошолдуктан экинчи ошого барбасын деген мааниде кылган го. Бирок мындай мыйзам бузуу болгон жок деп ойлойм да. Бирок моралдык, конечно, көргөзбөй деле койсо болмок да ошо кыздардычы.